таңкы шаар уктап жатат. Соодагерлер буюмдарын чыгарыш элек. Рим аскерлери көчөлөрдөн басып баштаган байкалбайт. Бирок таң атаардагы салкындык чак түштөгүпкө алмашкандай эле эртең менен кечим жер чурулдоо менен тынчсызданууга айланып кетиши ыктымал. Жаңы күн эмне алып келерин эч качан билбейсиң. Нух! Жол бергиле! Sen ары тур! Жол бергиле! Эмнеге жасым жатабы? Жолдон качкыла! Нух, апабыздын курбусын алып келишибиз керек. Артка! Артка! Sen барышың керек. Мариям, эмне болду? Апам жаман болуп атат. Эмне болду кызым? Ал кан жөтөлүп жатат. Нух, Айтчы. Анын кан жөтөлгөнүнө канча болду? бүгүн башталды. Сара бүт денеси ысып жатат деди. Эже, келгениңизге рахмат. Апаң кандай? Жакшы эмес. Ал сизди чакырган. Мен Мариямды жөнөткөм. Бирок аны азыр ойготкум келбеди. Бара бергин, Нух. Эмне кылышты билбей жатам. Мени чакыртканың жакшы болуптур. Бүт денеси ысып жатат. Мариям, бизге суу, бет арчы жана табак керек. Алып келип бересиңби? Дөт. Эмне кылып жатасың? Эч нерсе. Мен кеттим. Кийимиң кан экен? Анын эмнеси бар? Дөт! Дөт! Бул ага жакшы жардам берет. Биз ал үчүн сыйынышыбыз керек, Мариям. Ата, Ыйсанын ысымынан сенин катышуңда боло алганыбызга рахмат айтам. Сага кайрылганыбызда бизди укканың үчүн сага ыраазымын. Биз сенден кымбаттуу Лейла үчүн өтүнөбүз. Анын ооруп кыйналганын жеңилдетчи деп суранабыз, Кудайым. Ага айыгуу бер, Теңир. Сен аны бизден да көбүрөөк сүйөсүң. Ошондуктан биз аны сага ишенип тапшырабыз, Ыйсанын атынан. Амин. Мен апам үчүн сыйынып жатканда Кудай мени укканын эч сезбейм. Эмне үчүн? Билбейм. Мен уялам. Кудайдан сурагыдай мен киммин? Уксаң, Мариям.
ыйса айкаш чыгашта уятыңды өзүнө алып бизди сүйгөндүктөн өз ысымы менен Кудайга жол ачкан. Бирок мен сизге окшобойм. Апама дагы. Ыйык Кудайдын катышуусунда эч ким боло албайт. Бирок Ыйсанын курмандыгы менен баарыбызга жол ачып берди. Бул табактагы сууну карачы. Бир эле тамчы кан, жекир нерсе суунун баардыгын булгап коет. Күнөө дагы ушундай кымбаттуу, айырмасы жок. Чоңбу же кичинеби, эң жогорку Кудай таза жана ыйык. Ал эч кандай күнөөгө чыдабайт. Бул исоп сууну тазалагандай эле. Кудай да бизди Ыйсанын өлүп тирилүүсү аркылуу тазалайт. Ыйса таза жана күнөөсүз болсо дагы бизге тийиштүү жазаны жана күнөөлөрүбүздү бузулгандыгыбызды өзүнө алган. Биз таза болуп калышыбыз үчүн ал өлгөн. Бирок өлгөндөн тирилди. Күнөө жана өлүм бийлигин талкалап, биздин уятыбызды өзүнө алды. Ошентти. Анан бизди өзү менен элдештирди. Эми биз Кудайдын тынчтыгын убадаланган Ыйса Машаяк аркылуу кабыл алабыз. Анын курмандыгы аркылуу сен да аны кабыл алдың, Мариям. Ал сени угат. Ал сени абдан сүйөт. Мариям, апаң кандай? Ривка. Сенде баары жакшыбы? Ооба, Муса. Сенин иштериң да жакшы деп ойлойм. Ал жакшыраак болуп калды, ата. Ривка эже жардам берди. Эмнеге бул аял? Бизге келди. Айтпадым беле, өзүн да, күйөөсүн да жактырбайм деп. Ата, ал апамдын курбусу да. Ал жакшы, акылдуу аял. Бирок ал бизде эмес. Күйөөсү салык жыйноочу. Рим үчүн. Ал өзү Назареттик Ыйсага ишенет. Аны апам суранып чакырткан. Макул. Эмне болуп кетти? Түндө жоокерлерибизге кол салып алыптыр. Силерден да катышкандар бар окшойт. Бизденби? Бул мүмкүн эмес. Биз жакшы кишилербиз. Биз мыйзамга баш ийебиз. Кылмышкерлерди жашырып атасыңар. Ара Бул тур. жерде кылмышкерлер жок. Текшергиле. Убактың артекке кетет. Үйдө жалаң аялдар. Түнү менен үйдө болдум. Уулум жана күйөө балам менен. Үйдүн ичин карап чык. Талада мал менен жүрүштү. Аялым ооруп жатат. Ал жакка кирбегиле. Кеттик. Башка учурда келебиз. Уулум, дагы эмне кылыптыр? Баары жакшы, апа. Алар кетишти. Ал үчүн сыйынам.
Сыйынып турам. Мен да ага сарсанаа болом. Ал тырышып өзүнүн күн бербейт. Апам ооруп жатканда ал үй бүлөбүзгө кам көрсө болмок. Кызмат кылып. Анын ордуна ал бизди коркунучка түртөт. Өзүн эле ойлоп жатат. Кудай аны кантип сүйсүн? Ал эң кымбат нерсени четке какса. Ыйса бир жолу өзүмчүл жаш жигит жөнүндө бир аңгеме айтып бериптир. Ал өзүн гана ойлоп жүрчү экен. Ошентип уулу өз мурасын эртелей алгысы келет. Атасы ага капа болот, бирок сураганын бериптир. Ошентип уулу бакыт издеп чоочун өлкөгө кетет. Көп убакыт өтпөй ал колундагынын баарын кумарларга кетирип жок кылат. Бат эле акчасы түгөнүп, достору жок, ачкадан өлгөнү калат. Анан эмне кылыптыр? Ал атасын эстейт. Атасынын беришендигин жана камкордугун эстейт. Ал тургай дайыма нанга тойгон атасынын үйүндөгү кулдарын эстейт. Ал келип атасына минтип айтууну чечет. Мен Кудайга жана сизге каршы күнөө кылдым. Сизге уул болгонго татыксызмын. Кул катары мени кабыл алыңыз, ата. Бирок уулун алыстан эле көрүп, атасы алдынан тосуп чуркап чыгат. Аны кучактап, беттеринен өпкүлөп. Анан кулдарына тезирээк ага эң кымбат кийим алып келип кийгизгиле. Колуна бийлик шакегин, бутуна бут кийим кийгизип, эң семиз торпокту сойгула. Келгиле, бүгүн майрамдайлы. Анткени бул уулум өлүк болчу, эми тирилди. Жоголгон, эми болсо табылды. Аны атасы кабыл алдыбы? Ой. Ал аны кайтып келишин күткөн. Сиздин оюңузча Кудай дөөттү күтөбү? Ооба кымбаттуум. Ал тургай алдынан чуркайт. Атам уулун ошондой кабыл алабы? Эгерде ал бир жаман иш кылып койсо? Анын уулу туура эмес кылды. Бирок атасы кечирди. Менин оюмча, атасына кайра келип кезигүүсү уул үчүн бул чоң эрдик болгон. Мен эми үйгө кетейин. Болбосо мени күйөөм издеп калат го. Сага күн узак болду. Сага жана үй бүлөңө бул убакыт оор болду. Бирок мен билем, эң кыйын күндөрдө дагы биз дайыма кудуреттүү улуу Кудайдан жана анын сөзүнөн үмүт табабыз. Мариям, бул сен үчүн. Бул үмүттү биз Жашия пайгамбардын сөзүнөн көрөбүз. Ал Кудайга айтып келгенде чөлдөрдө кубанышат деп айткан. Апаңа керек болуп калсам, мени сөзсүз түрдө чакыр. Макул. Рахмат баарына.
Өзүңдү кайсы каарманга салыштырасың жана эмне үчүн? Эмне себептен адам сыйынуусу Кудайга жеткенин же жетпегенин билгиси келет? Мариямдын оюнча Ривка жана Лейла жакшы аялдар. Кандай ойлойсуң? Адамды эмне жакшы кылат? Кудай бизди кабыл алып, сыйынуубузду угуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Адашкан уул жөнүндөгү аңгеме Кудайдын бизге болгон мамилеси жөнүндө эмне дейт?